эрозия шейки матки деп мурунку бул диагноз азыр эктопия шейки матки деп коюлат. Мунун причинасы бир эме менен түшүндүрбөйт. Бул жаш кыздардыкы деле болушу мүмкүн, орто жаштагы аялдардыкы деле болушу мүмкүн, и баягы возрасттагы кишилерди, аял кишилердики да болушу мүмкүн. Жаш кыздардыкы это жанагы эмеси гормональный еще жетилчилик. Анан кийин бул мындай, если бул китептен алсак, шейка маткиде, мынакей борки у нас цервикальный канал, а борки шейка матки деп айтылат да. Ушул жерде цилиндрический эпителий. Анан багы жаш кыздардыкы еще багы өсүп, мияка эметелек болгондо, бул цилиндрический эпителий не покрыт еще многослойным плоским эпителием, да. Борки биздики мынакей, бул это борки шейка, это норма. Норма, и бул покрыт многослойным плоским эпителием. А эмени алсак, эрозия шейки матки это бул. Көрдүңүздөрбү? Борки нормальный цвет, бледный, это будет многослойный плоский эпителий, а бул цилиндрический плоский эпителий. И бул воспаление болушу мүмкүн, гормональный нарушение болушу мүмкүн. Бул болот баягы түрөтүп алганда шейка разрыв болуп, жакшылап тигилбей калганда дагы болот, травма алса болот. Бир 10 жыл мурун бул эрозиялардын баарын эле прижигать этчи. Азыр бул норма деп айтылат да. Бирок норма дегенде аялдар, кыздар келип бир жылда бир жолу гинекологко көрүнүп туруш керек. Муну обязательно тиги мазок тапшырып, мазокну гистологию тапшырып, гистология таза чыгып, ВПЧ деген бар. Кыздар, жаш кыздар особенно 2 жылдан көбүрөөк жашаган, жыныстык катнашыкта жашагандар болсо, 2 жылдан кийин жана на ВПЧ деп коет, вирус папилломы человека тапшырып, ошо эки чыкпаса, бул коркунучу жок. Гистология таза чыкса, эметсе коркунучу жок. Анда келип 1 жылда бир наблюдениеден врачта көзөмөлдө туруш керек да. А если ВПЧ чыгып, гистологиясы чыкса, анда обязательно келип, кальпоскопия кылып, кальпоскопияда бизде көп патология бар. Ошолорду көрүп, если цитология начар чыкса, именно ошо патологический жерлерди кесилет да. Анын үчүн кальпоскопия кылганда уксусная проба шилира кылып, анан ошо жерден врач кальпоскопист патология көрсө, анан кийин ошо жерди прижигание кылып, кесип, гистологияга жиберип, анын результаты таза чыкса, жүрө берсе болот. А результаты начар чыкса гистология, то обязательно кесилет в зависимости от результата гистологии или прижигать этилет.